Assalamu alaikum urmatlı Жаңылдыр kanalının kattalıçıları jana körüçülері. Bugün 15 iyul 2025 yıl Karagulca Özgön jolu, Özgön Karagulca jolu buga чейин болуп көрбөгөндөй масштабда салынып жатат жана бүгүнкү күндө жолдун жүрүшү, иш-чаралар, жолдун акыбалы кандай болуп калды, кайсыл деңгээлге жетип калды. Мына ушул жүрүштө сиздерге тартканча кетүүнү туура көрдүк. Бүгүн биз Карагулжа районунан, Карагулжанын центринен жолго чыктык. Азыр Сарбулак айылына жакын жетели деп калдык. Кийинкиси жол негизги этаптарды аяктап, менимче акыркы немелеринде, акыркы бөлүкчөлөрүндө иш жүрүп жатат. Буга чейин 2 күн алдын бул жолдон өткөнбүз жана жалпы баа берсек болот. Ал эми сиздер мына ушул видеону аягына чейин көрүп, байкап, жол кандай жүрүп жатат байкасаңыздар болот. Азыр саат 9-дан 43 минута өттү, эрте мененки убакыт. Жолго менимче суу чачылып элек экен. Чаңып жатканын байкап жатабыз. Эми туугандар, видео бүткүчөндө бир сиздер менен ой бөлүшүп кетелик. Кимдер менен макул болсо, макул эмес болсо комментарийге жазсаңыздар болот. Мына ушундай көрүнүштөр, жолдорду салуу, масштабный деңгээлдерде кеңейтүү, курулуштардын, заводдордун иштеши, үйлөрдүн салынышы, ишкерлерди колдоо буга чейин болуп көргөн эмес туугандар, мындай деңгээлде болгон эмес. Бул ачык көрүнүп жаткан нерселер туугандар. Албетте кээ бирөө үчүн оор болушу мүмкүн. Жылдап төлөбөгөн налогторун төлөшүп, иштери ачып, кээ бирлери мүлкүнөн ажырап, мына ушул туура эмес кылган иштеринин натыйжасын тартып келатканы үчүн кээ бир адамдардын иштери ачышы мүмкүн, бирок кийинкиси бүгүнкү күндөгү бийликтин өтө жакшы иш алып бараткандар. Бийлик дегенде эми туугандар эки эле адамды айтабыз. Мына ушул эки адамыбызга Кудайым өмүрүн берсин, өмүрүн узун кылсын, берекелүү кылсын. Мына ушул эки адамдын таасири артында ушундай чоң иштер жүрүп жатат туугандар. Мен кээде отуруп ойлоном, эгерде бул эки адам келбесе, бул күнгө чейин башка бийлик болгондо кандай күн болор эле? Элдин өсүшү аябагандай күчөгөн туугандар. Элдин талабы, жашоого болгон талабы өтө күчөгөн, жогорку деңгээлде. Мына ушул көбөйгөн элибизди дагы деле чачыратып, Россияны көздөп агызып отура берет белек деген ойлор келет. Бүгүн мына Кудайга шүгүр, канчалаган адамдардын антип иш менен камсыз болуп, канчалаган адамдар сыртта жүргөн айлыкты ушул жерден иштеп таап жана бизнестерин өнүктүрүп жатат туугандар. Караңыздар, мен ал жерге бул Карагулжа Өзгөн жолунун негизги айта кетүүчү нерселеринин бири көпүрөлөр, баягы суу түтүкчөлөрү көбүрөөк коюлду. Анткени мына ушул суу түтүкчөлөрдүн жоктугунун айынан баягы жамгыр жаап, сел жүргөн мезгилдерде суу көп каптап, көп жапа чеккен, жабыр тарткан мезгилдер болгон. Андыктан мына ушул жолдордун ортосунан өткөн көпүрөлөрдү, суу өтүүчү туннелдерди көп жасашты туугандар. Ушул нерселер жолдун бир аз узакка созулуш убактысын өзгөртүшү мүмкүн. Дегенибиз менен эң жакшы нерсе мына ушул мындай жолдор башталган мезгилден тартып 3 жыл, 4 жыл, 5 жылга чейин созулуп жатчу адатта. Ал эми бул жолдордун башталганына аз гана убакыт болду. 2-3-4 айдын гана жүзү болду окшойт. Апрель, мартта башталды. Марттын анчаларында башталды. Ошондон бери 4 ай толук иш болуп атат десек болот. Мына ошентсе да туугандар, мурунку видеодо Карагулжа районуна туш келген
Жолдун аянтын мен 12 километр деп эсептегем жана өзгөн районуна туура келген жолду 18 километр деп эсептегем. Эми бул официальный кандай канча километрден экенин мага маалымы жок, бирок машинанын немесине коюп километражына коюп эсептеген ошол көрсөткүчтү көрсөткөн. Мына ушул эки чоң райондун ишти кандай алып барып жатышат экенин бир эми кызыктуу болуш үчүн айта кетсек, эки район ишти кандайча алып барып жатты, жалпы эл күбө, мына ушул жолдон өтүп жаткандар күбө. Техникаларды дагы санап бергенбиз, канча техника иштеп жатат, канча адам иштеп жатат, фактически жолдун үстүндө канча кыбыраган жан жүрөт, ошонун баарын эсептеп бергенбиз. Мурунку видеодо Өзгөн району боюнча жаңылбасам 18 экскаватор, чоң кичинедей 18 экскаватор, 17 КАМАЗ дагы быжырап жүргөн адамдарды көргөнбүз. Бул нерсе эмне менен байланышканын мен билбейм, бирок Өзгөн району бул иште өзүнүн артыкчылыктары менен алды да деп ойлойм туугандар. Ким мен менен макул болбосо комментарийге жазып койсоңуздар болот. Азыр асфальт башталган жерге дагы жетейин деп калдык. Бул Сары булак айылы туугандар. Жолдун негизгиси жолдун кеңдиги мына ушундай мурункудан кенен болуп бүтүп калса, Кудайым насип кылып бүтүп калса, машинелердин ходовойлорун талкалаган жол жокко чыгып, Өзгөнгө барып обед кылып келебиз деген, жөн эле обед кылып келе коелу деген адамдар көбүрөөк пайда болуп калса керек дейм да. Сапсачып келели деп. Такей туугандар, мына бул жерлер азыр асфальтка даярдалып жатыптыр. Буга чейин биз 2 экскаваторду көрдүк, эсептей кетсек да болот. Bir asfalt төшөөчү жана bir грейдер. Жолду өтө кылдаттык, өтө бир жакшы көңүл буруу менен жасалып жаткандыгы, мына ошол жолдордун уровеньдерин көтөрүп, кээ-бирки ылдый түшкөн жерлерди өйдө көтөрүп, тегиздеп, дөң болгон жерлерди алып таштап, түздөп, ушундай иштер жүрүп жатат туугандар. Өтө көзөмөл катуу дегенси, көзөмөлдөгөн органдарга ыраазычылык билдирсек да болот. Ушул жерге эмгек кылып аткандарга бардыгына, ушул жолдон өткөн адамдар айлыктарынан сырткары ушул Кудайдан тилеген дуалары сиздерге кабыл болсун туугандар. Жол кимде ким жолду курса, Кудайым анын үй бүлөсүнө өмүр рызкысына береке берсин. Бисмилла деп жаңы жолго түштүк туугандар. Өзүңүздөр байкап көрөсүздөр, азыр Өзгөн тараптын жолуна дагы түшөбүз. Ал жака да жетебиз. Ал жактын деңгээлин кандай байкасаңыздар болот. Камеранын кыймылдабаганы көп нерсени айтып турат туугандар. Мынакей Каракулжа районунда бүткөн жолдун бүткөн бөлүгү Сары булак айылынан чыктык. Демек Сары булак айылынан чыккан жерден баштап Каракочкор айылынын чыга беришине чейин асфальт бүткөн десек болот туугандар. Мына ушул жерлерди тегиздеп түздөштү жана көпүрөлөр салынды. Bir погрузчик турат. Каракочкор айылына кирдик. Жолдун оң тарабы лотокторго даярдалып казылып коюптур. Ондай суу өткөлдөрү салынды. Өтө жакын жерлерден салынды. Бул менимче эми жашоочулардын жашоосун жеңилдетет деген үмүттөбүз. Мына ушул жерлердин бардыгы суу өткөлдөр. Оң тараптан чоң эле арык менен суу келет окшойт го. Сол тарапка агуу суу менен камсыз кылат. Айта кетүүчү нерсе,
Karakoçkor ayılındagi asfalt bu eski asfalttın üstüne gana basıldı. Ошон үчүн biraz öde ылдый жерлерде болушу мүмкүн. Karakoçkor айылынан чыгып калдык. Сарыбулак айылынан чыккандан баштап Karakoçkor айылынан чыкканга чейинки аралык толук түрдө асфальты бүткөн туугандарына. Өзгөчө чаңыган айылдын ичи жашоочуларга чаңы тоскоолдук болгон жерлери бүткөн. Бул жерде эки асфальт таптоочу жана асфальт төшөп берүүчү трактор турат эки. Ошол жерди дагы тегиздеп жолдун деңгээлин көтөрүштү. Суу чачып келатат. Жолдун бүтөлек тарабына суу чачуу иштери жүрүп атат. Экскаватор, погрузчик, жолдун негизги кызматкерлери ушул жерде окшойт. Погрузчик. Кызуу иштеп атышыптыр туугандар. Ушул жерге дагы мост курулду, чоң мост курулду. Бүтүп канал. Шагыл төгүү иштери азыркы жүктөп келип төгүп аткан жерлер ушул жер экен. Тегизде бол элек бирок бул жер али бери асфальтка даяр болбосо керек. Жолдун боюнда дарактар барлыгы ошолордун баардыгын алып жолду кеңейтип жатышат. Karakoçkor айылынан чыгыш жерге келдик. Ошол жерлер аябагандай бузулган болчу. Негизи бул жака октябрь айылы бошко кеткендер ушул жак аркылуу салып атканбыз. Азыр могул жака сала берсеңиздер болот туугандар, анткени бир аз гана жери калды, калганын азыр көрөсүздөр өзүңүздөр, асфальт болуп калды. Көпүрөгө коюлуучу бетон бар экен. Kalpak участогуна чайынып калдык. Жолдун эски деңгээли жана жаңы деңгээли көтөрүшкөн бийик. Kalpak участогу. Участкасы. Кызуу иштеп атышат туугандар, кызуу жүрүп жатат иш. Могул жердин тардыгын билесиздерби? Ушул жерден обгонго такыр мүмкүнчүлүк жок болчу. Эгер машина басып анан жол тегиз эмес болчу. Тигирээк дагы болчу. Ушул жерди могул жагын толтуруп
бийиктетип сонун кылып койгон тегиздеп. Каракулжа районунан чыгышка келип калдык. Аркага келип калдык. Мына арканын жаны азыр ушундай. Вайым насип болса жол бүткөндө дагы тартып чыгарабыз. Мына ушул жерден нар жагы өзгөн районнуку болуш керек. Ушул жерден кайрылып суу чачып кеткенде бар экен. Суу чачуучу машина мына ушул жерден кайрылыптыр. Мына Каракулжанын аркасы ушул жер туугандар. Кийин жол бүткөндөн кийинки акыбалын дагы тартабыз, буюрса көз кубана турган нерсе болот. Кээде таң калам туугандар. Мына ушул эки азаматыбыздын ишин сынга алып, тигинин акчасына, бунун акчасына мынтип атышат, антип атышат дешет туугандар. Бизге эл, карапайым элге кимдин акчасына, кайсыл акчага мына ушундай масштабтуу иштер болуп атканы такыр кызыксыз туугандар. Кимдин акчасына болуп жатканы. Бизге кызыктуусу жана маанилүүсү ушул эл каттасын деген жайлоолор, эл каттасын деген алыскы айылдар, бүт жолдору оңолуп, бүт жолдор кезек менен оңдолуп жатканы, иштебей жаткан завод фабрикалардын иштеп баштаганы жана биздин кыргыздардын, кыргыз мамлекетинин эң бир артык жагынан бири ушул ишкерликти аркалап келаткан элибиз басымдуу бөлүгү ушу ишкерлик менен алектенеткен эле. Мына ушул ишкерлерди колдоого өтө пайызсыз акчалар берилди туугандар. Муну баардыгыңыздар билесиздер. Эгерде кимде ким ала элек болсо, балким ким ИПсы бар болсо, ЧПсы бар болсо, фирмасы бар болсо, мына ушулар өздөрүнүн кредит тарыхы менен барып мамлекеттен 5% акча алгандарды уктук туугандар, көрдүк. Эми болушу мүмкүн, ал инфляцияга байланыштуу азыраак гана сумма кошуп бересиздер туугандар. Ошондой эле чарбагерлер, мал чарбасы, дыйканчылык менен алек болгондор 1,5% менен ушул мамлекеттен 7 жылга акча алып, өнүктүрүп, банктан акча алып дагы иштетип аткандарды көрүп атабыз туугандар. Дегенкиси элге акча чыгарды, эл акчаны тегеретип, мына мамлекетке дагы налог төлөнүп, оборот жүрдү десек болот туугандар. Эң негизгиси ушул канча жылдан бери элге болгон көңүл буруу, эл менен болгон бийликтин тыгыз байланышуусу жакшырды жана көңүл бөлүнүп баштады. Мына ушул нерсе орчундуу жана маанилүү туугандар. Эми ушул кезге чейин биз Союзду мактап келгенбиз, Союздун жолдору, Союздун техникасы, Союздун койчуда эмнелери деп бардыгын мактап келгенбиз. Эми менин оюмча мындан ары ушул заманды, ушул доорду бир канча жылдар макташыбыз мүмкүн. Анткени бул билбегенге өтө жакшы заман, өтө бир тынч, жакшы өнүгүп жаткан учур болуп атат. Бул мамлекетибизге кут кылсын туугандар ушул нерсе. Бул нерсени жакшы көздү чоң ачып көрүшүбүз керек. Өзгөн тарапта жаңачылган жол бар го, баягы ак төлөгөн. Ошол жолду тартып чыгарсак көбү пахтакорлор силер бийликти айтып, ушинтип неме ыраазычылык билдирсек, айтышты да, пахтакорлор булар. Анык пахтакор турбайсыңарбы дешет да эми элдерчи. Туугандар, ачык эле айтыш керек, биз ооба пахтакор десе пахтакор деле боло беребиз туугандар. Эми ал нерседен эч намыз кылыштын кереги жок. Биз бийликтен башкадан эч бир нерсе күтпөй эле, эч бир нерсе үмүт кылбай элебиз да. Мына ушул дегенкиси болуп жаткан нерсени чагылдырып, алыста жүргөн, сыртта жүргөн бир туугандарга мына ушул нерсени көрсөтүп коелу, кандай жаңылыктар болуп жатат деп тартып киргизип койгонубуз. Анан реальный айткан сөзүбүз туугандар. Мына ушул нерсе реальный нерселер.
Mына реальный нерсе болуп жатат мына ушул нерселер. Мындай иштерди 3 уктасаң түшүңө кирбейт болчу да. Ушул жолдор жакынкы 1 жылдан кийин оңдолуп кетет деп мына былтыр айтса ишенбейт болчу туугандар. Мына 1 жылдын ичинде канча нерсе өзгөрүп атат. Гөл тарапка барыңыздар, гөлдүн тегереги, түрү. Нарын Таласкага барган жокмун го, мен барган жерлерим айтайын. Бардык жерлерде ушундай иштер болуп жатат деп тааныштар айтып атат, бирок көргөн болсом тартып таштайм туугандар. Менимче ушу мамлекет боюнча бардык жерлерде ушундай масштабтуу иштер жүрүп жатат. Көрүп жатасыздар өзүңүздөр. Сураган акчаны айыл аймактарына, шаарларга бөлүп берип жатат жана артынан талап дагы күч болуп жатат. Андыктан ушу бөлүнгөн акчаларды ишке ашырып жаткан ишкерлер, жумушчулар жакшы үнөмдүү колдонуп аманатка бек туруп берет деген ишеничтебиз. Өзүңүздөр байкагандай мына биз Өзгөн аймагына кирдик, Өзгөн шаарына кирдик. Иштин жүрүп жатканын ха дегенде эле ошол жерде бир 10 чактыдай кызматчы жүргөнүн байкадык, көрдүк. Жана бул жакта асфальт нол жерге эле келип калган. Өзгөн районуна кирдик, 1 километрге жетпей асфальт ушул жерге жетип калган туугандар. Менимче булар бир 10 күндүн ичинде бүтүп салыштары да мүмкүн. Өзгөн району өтө тездик менен, ыкчамдуулук менен ишти иш алып барып жатат. Жана азыр басып жаткан асфальтты да көрсөтөм туугандар, кандай калың экенин өзүңүздөр байкайсыздар туугандар. Мына ушул азыр биринчи слой. Ушуну менен да калабы билбейм, бирок алдыдан Мырзаке менен Өзгөндүн ортосунда 2 слой басылган асфальтты көрдүк. Азыр могул жерден чыгып алсак болот окшойт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өзгөн районунун асфальтына түштүк ха дегенде эле. Мынакей туугандар. Машина келет атат, сүзүшүп кетпейли, телефонду кое турайын. Өтүп кеттик, Кудайга шүгүр, азыр бияка эле чыгып алат окшойбуз десем, КамАЗ кирди. Экинчи тарабы дагы асфальтталып атыптыр. Мына ушул жерден асфальт нары көздө буланат туугандар. Ягы Мырзакенин ичинде бир аз калышы мүмкүн. Бирок бул жагы уже Өзгөнгө чейин асфальт бүттү деп коерсе болот. Жолдун кенендиги аябай жакшы туугандар, 3 машина батат. Алгондогондо проблема жок болот ушул жерден. Мурун алгондай албайт элең. Встречный келе жатса кыйын болду. Азыр мына 3 боласа 3 машина спокойно батат экен. Мына ушул заманда жашап жаткан мекендештер, Кудайыбызга, Аллахыбызга миң шүгүрлөрдү айталы. Өтө сонун заманда жашап жатабыз туугандар, заманыбызды кут кылсын. Мына Мырзакенин кире беришине дагы көпүрө курулган. Şu Мырзаке айылынын ичинде асфальт бир аз бар. Бул эми аз эле убакытта бүтсө керек. Уже асфальтка даяр экен бул жагы. Тегизде басып коюптур. Мынакей туугандар, Мырзаке айылынан чыктык. Мырзаке айылынын ичинде кичинекей жер калыптыр. Асфальт боло элек жана Дөңбулак айыл аймагында ошол тушта экинчи асфальттын экинчи слоюн, жана айткандай, асфальттын экинчи слоюн басып жатыптыр. Ол жагы, сол жагы алды басылган туугандар. Азыр экинчи слойду басып жатат. Бул деген керемет, просто керемет туугандар. Керемет. Мына бүгүн эртең басып койгудай уже. Эгерде ушул басыла турган болсо, анда жол бүттү бул жак. Мынакей туугандар.
шаарынын Македонда. Өзгөн шаарынын кире бериши. Жолдун сол жагында, оң жагында лотоктор коюлуп жатыр. Суу түтүкчөлөрү. Суу арыктары. Бул деген жолдун аягы. Жолдун бүтүш этабы. Тротуарлардын дагы жолдор коюла баштаган. Эки эсе чоң иштин болуп жатканы. Бул эми райондун бюджетине да көз каранды болсо керек. Жолдун кенендигин айтып бүтө албайсың туугандар. Бул жер 2 двойной полоса. Ушундай 2 тараптан 2 полоса болгондо 4 полоса. Эми мындай нерсени көрбөгөн жаныбыз туугандар, бул бизге өтө сонун көрүнөт. Өтө бир чоң жетишкендик болуп атат аны. Менимче көбүңүздөр эле түшүнөсүздөр, билесиздер. Айрыкча такси кылган туугандар, ana ушул жолдо талкаланган машинелериңиздерге таң калып каласыздар да, эми эмнеге бузулбайт деп усталарга барбай калдык го деп каласыздар да. Жол бүтүптүр бул жагы десек болот, анткени дару саткандар жок болчу, пайда болуп калыптыр туугандардан. Жолдун чекеле бордюрларды коюп атат. Демек бул жагы бүттү туугандар. Өзгөн болду. Бул жагы до конца ошо жол башталганга чейин ушундай акыбалда туугандар. Видеону узакка созуп жиберген болсок сиздерден өзүр сурайбыз жана биз менен бирге болуп аягына чейин көргөндөргө чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин каналга дайым катталып биз менен чогуу бирге болуңуздар туугандар. Мамлекетибиз ар дайым өсүп өнүгө берсин. Ар бир үйүңүздөрдө бакыт таалай, рызкы консун.